Коомчулукка маалымат. Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан университеттин кампус аймагынан жол өткөрүү боюнча аракеттер улантылып, бул маселе коомчулукта талкууланууда. Кыргыз-Түрк Манас университети катары кампустун ичинен жол өткөрүүгө багытталган аракеттерге каршы экенибизди ачыкча билдиребиз. Кыргыз-Түрк Манас университети Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосунда эки мамлекеттик орток демилгелери менен эл аралык келишимдин негизинде түзүлүп, кызматташтыкты чагылдырган эл аралык статуска ээ жогорку окуу жай болуп саналат. Кыргыз-Түрк Манас университетинин негизги миссиясы Кыргызстандын жана түрк дүйнөсүнүн жаш муундарына сапаттуу илим жана билим берүү. 30 жылда терең тамырга ээ тарыхый жылдар боюп даярдап чыгарылган болжол менен 16 000 бүтүрүүчүсү аркылуу Кыргызстандын академиялык, социалдык жана экономикалык өнүгүшүнө салым кошууну улантып келебиз. Учурда болжол менен 7 000 студентке туруктуу өнүгүүгө багытталган жана жаратылыш менен шайкеш келген жашыл кампуста эл аралык стандарттарга ылайык келген толугу менен акысыз жогорку билим алуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайбыз. Билим берүү, илимий изилдөө жана коомго кызмат көрсөтүү жаатындагы жетишкендиктерибиздин натыйжасында дүйнөлүк университеттер рейтингинде алгачкы 1000 университеттин катарына кирип, ал эми Орто Азияда алгачкы 10 университеттин катарында ордун тапты. Ушул жаатта Кыргызстандын эл аралык рейтингинде алгачкы 1000 университеттин катарына кирген жалгыз университет болуп саналат. Кампустук университет болуу, билим берүү, илимий изилдөө жана студенттик жашоону бирдиктүү алып жүргөн өзгөчө мейкиндик деген түшүнүктү туюндурат. Кампустун бүтүндүгүн сактоо, студенттердин коопсуздугу, билим берүү ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз жана сапаттуу жүргүзүлүшү жана университеттин келечекке багытталган өнүгүү концепциясы үчүн олуттуу болуп саналат. Кыргыз-Түрк Манас университети катары коомдук кызыкчылыкты көздөгөн ар кыл өңгүттүү, конструктивдүү баарлашууга ачык экенибизди баса белгилөө менен катар, ушул процесстин эл аралык милдеттендирмелерин жана институционалдык укуктар алкагында ишке ашыруусун күтөөрүбүздү өзгөчө билдиребиз. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, университеттин кампусуна атын берген жана университеттин берген эң мыкты белеги деп баалаган залкар жазуучу жана ойчол Чыңгыз Айтматовдун дүйнө салганынын 18 жылдыгын терең урматтоо менен, ыраазычылык менен билдирип эскеребиз. Коомчулукка урматтоо менен билдирет Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректораты.